Президент Садыр Жапаров Сербиядагы күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатында алдыңкы орундарды багындырып ийгилик жараткан кыргыз спортчуларын куттуктады. Сербиянын Белградда болуп өткөн эркин күрөш, грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатына катышып, ала тобооруна байгелүү кайтып келишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул жолку чемпионатта Кыргыздын Көкжал уулу Акжол Махмудовдун сабырдуулугу менен ишенимдүү ар бир аракетин, Жоламан Шаршембековдун илбиристей ыкчамдыгын жана Жумашбек уулу Тайырбектин кынтыксыз кыймылын ар бирибиз көз ирмебей кылдаттык менен карап отурдук. Ал эми Кыргызстандын кыз келиндер күрөшүнө Акжолтой болуп, албан ийгиликтерди алып келген алтын кызыбыз Айсулуу Тыныбекова алтын медалды жеңеттеп алдын ала бекем ишенгенбиз. Айпери Медет кызы жаракатына карабай, намыс деп аягына чейин күрөшүп, күмүш медалдын ээси болду. Буга да Кудайга шүгүрчүлүк дешибиз керек. Жекеле Кыргызстандан эмес, дүйнөнүн булуң бурчундагы 100 миңдеген журтташтарыбыз Сербияда болбосо дагы жүрөгү силер менен болуп, силер деп согуп, силер үчүн күйүп жанып, сүрөп жатканын туюп билип, сезип жаттыңар деп ойлойм. Алтын медаль алган Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршембековго 1 миллион сомдук сертификаттар тапшырылды. Ал эми күмүш медалдын ээси Айпери Медет кызына 750 миң сом, коло медальды багындырган Тайырбек Жумашбек уулуна 500 миң сом берилди. Дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова кыргыздын балбандары кандай күчтүү, мыкты экенин дүйнө жүзүнө көрсөттүк дейт. Дүйнө жүзүндө ошол Кыргызстандын балбандарына көз карашы аябагандай жакшы десем болот. Анткени 10 жыл, 13 жыл мурун алсак, Кыргызстан мамлекет каякта экенин деле билчү эмес. Чынын айтканда бизден сурачы, кайсыл материкте жайгашкан Кыргызстан деген өлкө барбы деп таң калып сурачы. Ошондо аябай мындай кабатыр болчумун. Анткени ушул Кыргызстан дегенде сразу мындай Кыргызстан деп тааныса экен, билсе экен деп эмгек кылдык, мээнет кылдык. Ушул аркабызда ийгиликтердин аркасы менен Кыргызстан өлкөсү бар экенин, кайсыл жакта жайгашкан экенин билип, жана ошондой эле ушул Кыргызстандын балбандары кандай күчтүү, мыкты экенин көрдү десем болот да, көрсөтө алдык. Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Исабеков Азия оюндарына катыша турган курама команданын курамында өзгөрүүлөр болгонун билдирди. Азия оюндарына күрөштүн түрлөрү боюнча грек-рим күрөшү жана эркин күрөштөр боюнча башка балбандар барат. Ал эми аялдар күрөшү боюнча ошол эле биздин Айсулуу Тыныбекова 62 кг салмакка чейин, ал эми Медет кыз Айпери бир аз жаракат алып калды, бирок 10 күн убактыбыз бар. 10 күн ичинде өзүнүн калыбына келтирүү процесстерин өткөрүп, Азия оюндарына катышканга мүмкүнчүлүк алат. Ал эми 68 кг салмакка чейин Мээрим Жуманазарова колунун спорттук травмасына байланыштуу анын ордуна Нуртаева Нурзат деген кызыбызды ордуна коюп жатабыз. Күрөш боюнча дүйнөлүк рейтингде 1-чи сапка жайгашкан Жоламан Шаршембеков атаңдаштарым менин ар бир аракетимди байкап тургандыктан жеңишке жетүү үчүн мындан да көп аракет кылам дейт. Бул жеңишке мен өзүм жеттим десем чоң жаңылыштык болот. Анткени бунун артында биз командабыз менен чоң эмгектенгенбиз, аябай көп эмгектенгенбиз. Биздин өзүбүздүн агайларыбыз менен чогуу ушундай сборной Кыргызстандагы балдар менен, жигиттер менен чогуу биздин врач эжелерибиз, массажист байкелерибиз баардыгы чогуу биргеликте иш алып барып, ынтымакта иш алып барып, ушундай көптөгөн сборлорду бирге өтүп, анан кийин ушундай жеңиштерге жете отурабыз десек болот. Биринчи орунда турсаң, сен баардык дүйнө жүзүндөгү баардык соперниктериң, каршылаштарың сени эле аңдып, сенин баардык күрөшүңдү изучать этип, окуп, бүт баары агайлар менен аябай даярданышат.
ошону эске алып, биз дагы мурдакыда кандай тренировка кылсак, андан 2 эсе 3 эсе көбүрөөк эмгек кетиребиз деген үмүттөбүз, буюрса. Ата мекендик спортчулар Сербиянын борбору Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында командалык эсепте 3-орунду камсыз кылып, Кыргызстандын тарых баракчасын жаңылады.